Ошонун ичинен эң маданияттуусу кыргыз эл десе, мен чочуп кетип, как это так деп алыпмын. Десем, манасыңызды окуп коюңуз деди да. Прочитайте свою манаса деди. Аябай уялып кеттим. Мына биз Ноокатка келдик, Кара Сууга келдик, Ошко келдик, университеттин студенттерине жолугушуу өткөрдүк, ушул улуттук ада салтты, улуттук кийимди калыбына келтирели деп. Жаштарга жеткиришибиз керек. Кандай сүйлөө, кандай басуу, кандай жашоо, ошонун бардыгын үйрөткүм келет. Бекмамат Осмоновдун уулу кыйын Ракбал эле эже бизге эле айтып бере бербей, китеп жазбайсызбы? Башкалар да билгиси, чагында атасы апалары да билгиси келгенбейм дейм да. Жеке эмес, көп эле адамдар ушундай айтышат. Алимбек Татканын эмгеги бааланылбай калган деп. Бурулсам, төшөктүн ылдый жагында Даткини турат. Коркконуман жөрмөлөп баратам, тооба кылдым, эл үчүн иштейм, тооба кылдым, эл үчүн иштейм деп. Кээ бир чалдар менен сүйлөшпөй эле коюңузчу дейт. Мен чоң баламан тартына баштадым. Борборду Ошко жылдырышым керек деп, Ошко жылдырат. Жылдыргандан кийин Ош шаарын оңдоого туура келет. Ош шаарына 9 көчө салдырат. Мына салынган көчөлөрдүн бардыгы Алимбек Татка салдырган көчөлөр. Башка көчө салынган жок деңиз? Азыр жөн гана кеңейтилген. Бардыгы кеңейтилген, асфальтталган. Телевизорду карап отуруп бук болдуң. О, досуңа барып кичине шахмат ойноп сүйлөшүп келбейсиңби деп. Жакшына кийиндирип аяка жөнөттүм. Жөнөтүп, мындай курукту айланганда мен сумкамы алып бир качып баратам автовокзалга. Майра Макаеванын башы Берлинге туус аягында 2 группа аялдардын ортосунда талаш болуп кетти. Келип эми үйгө келатам. Ошондон айт. Үйгө кантип кирем деп, эми Алла айланайын, Алла өзүң сактай көр деп келатам. Эшикке келдим, келип 2 чоң сетка кармаганым. Биринчи 2 чоң сетканы биринчи сүдүрөдүм кирип. Охо, сен телевизордо жүрөсүң го деди. Яразак деп сүйүнүп калдым. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн өзгөчө инсанды сиздерге өмүр таржымалын чагылдырганы келдик. Биздин Лидер Плюс көрсөтүүбүздө ар дайым ушул коомчулукта болобу, мамлекеттик кызматта болобу, өзүнүн лидерлиги менен элге таанылган, элге эмгеги сиңген инсандарды чагылдырып келебиз. Фатиле эже, саламатсызбы? Амансыңбы? Кантип атасыз? Кандай отурасыз? Кудайга шүгүр, шүгүрчүлүк. Биздин ушул Лидер Плюс көрсөтүүсү жогоруда айтылгандай, ушул коомчулуктагы же болбосо мамлекеттик кызматта болобу, лидер инсандарды чагылдыруу да. Анан биздин көрсөтүүбүздүн башында ушул мыйзамы өзүн өзү тааныштыруу. Таанымал инсан болсо дагы өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Мен Жусуева Патила 1946 жылы Алай районунун Будалык айыл өкмөтүндөгү Кайнама деген айылда туулгам. 7-класста ошол айылда бүтүрдүм. Андан кийин орто мектепти райондун борборундагы 30-й ватандагы мектепти бүтүрүп, Ош мамлекеттик пединститутунун физика математика факультетине кирип, аны ийгиликтүү аяктап, кайрадан ошол өзүм окуган мектепке физик мугалими болуп бардым. Орус класстарынан сабак өтүп жүрөм. Район боюнча билимдүү кыйын окуучуларды топтоп, физика математиканы тереңдетип окутуу класс пайда болду. Ошол 2 багытта сабак берип жүрдүм. Менин таң калганым баарынан дагы тилге аябай мен байландым. Орус классына сабак берем. Орус классындагы 23 бала болсо, 3-өө орус, 1-өө татар, калганы бүт кыргыз. Анан балдар шоктонуп же туура эмес отуруп калганда, мен сине аларга тынч отургула деп айтсам орусча. Орус балдары боюн түзөйт, кыргыз балдары боюн түзөбөйт. Анан мен кыргыз балдарга ошол эле сөздү кыргызча айтсам, анан кийин боюн түзөйт. Анан мен таң калдым. Ар бир элдин сөзү, өзүнүн сөзү жүрөгүнө жетет экен. Бул жерде биз тилибизди кичине ойлонушубуз керек экен деген ойлор пайда болду. Мына ошентип мектепте иштеп жүрдүм. Пенсияга жакын калганда менде көп мындай туйлаткан ойлор пайда болду. Эмне үчүн биздин эл өзүнүн кийимин чанат? Эмне үчүн биздин эл тилин чанат?
ошол 60-70 жылдарда чала учук эле орусча, кыргызча аралашып эле сүйлөп, анан тил кунарсыз акыбалга жетип калды. Тойлордо да жакшы сөз сүйлөнбөйт. Эми жүрөгү ооругудай эле абал болуп калды улуттун маселеси. Анан ошол учурларда жакшы тилге көңүл буруу, анан кыргыздын маданиятына көңүл буруу багыттары башталып калганда, мен да ошого кошулуп иштешке туура келди. Бир-эки байбичелерге барып, биз улутубуздун баш кийимин калыбына келтирбейлиби десем, мына Примов Бердибайдын апасы аябай татынакай эжели. Адамгерчилиги да, маданияты дагы ошол татынакайлыгына дал келген аял киши эле. Эже, сизге биринчи мен элечекти жасап кийгизелик, анан бүт элге жайылталык десең, мейли жаса, кийем, сөзүмө бөзүмө кошом деди. Мына биз Ноокатка келдик, Кара Сууга келдик, Ошко келдик, университеттин студенттерине жолугушуу өткөрдүк, ушул улуттук ада салттуу, улуттук кийимди калыбына келтирели деп. Анан элечектин тушоо кестүү тоюн өткөрдүк. 60 элечек жасап, бүт республика боюнча мен деген кыйын аялдарды чакырып, биздин райондо ошо элечектин тушоо кестүү тоюн өткөрдүк. Анан улам каада салтыбыз кеңирилип, жайыла баштады. Анан мен пенсияга чыктым. Пенсияга кетип атканда мектептин директору 200 метрге чейин алдымы тосуп барды. Эже, дагы бир 2-3 жыл иштеп бериң деп. Менин жолдошум бир тарап иште, улуттун маселесин иште, сабакты ташта деп туруп алды. Анан ушу улуттун темасына өттүм. Ошко келдим. Ошто мына Ош мамлекеттик азыр университети болуп калбады. Ошондо Дилбар Алтыбаева деген профессор аял бар. Менин досум болот. Бул киши мага бир комната үй, бир комната швейный цех берди. Мына улуттун маселесине сен иштешкин деп. Ошентип колдоо көргөздү. Ошто ошолорду баштадык. Бир топ жакшы шарттар түзүлдү. Ак элечек айымдар коомун түздүм. Мына ошол ак элечек айымдар коомунун астында түзүлгөн Алимбек Татка этнографиялык борбору. 3 кабат боз үйдү карап туруп, дагы мен күйбөгөн жаным күл болду. Бир жагын намыстандым. Кыргыздардын манасы болгон эле, манасына манастын үйүн жасаган эле, бир эле жолу тигилип жоголуп кетти деп. Анан 2 зам губернатордун орун басарын менен 3 кабат боз үйдүн сакталган жерине келсек, алар көрүп комиссия курууга мүмкүн эмес деген жыйынтык чыгарышты. Мен курам дедим. Ал экөө кантип курасыз деди. Курам дедим. Ошентип аргасыз мага өткөрүп берди, көгөрүп отуруп алып. Ишенсеңер, таң каларлык биздин кээ бир акыл эси тайкырак жетекчилер ошондон да пара алгысы келди да. Анан 3 кабат боз үйдү балдарым менен кышын бою чийин соктук, турдуктарын ырастадык, ууктарын ийдирдик, усталарга апарып. Керегелерин көктөттүм. Ошентип жүрүп, кайра башынан түптөдүк. Түптөп, даярдап, жасалгалап, 15 жыл мен пайдаланып туруп, кайрадан музейге өткөрүп бердик, мына мамлекеттик музейге. Кийин каралбай калганда дагы мен контролдоп турам. Каралбай калды, эмне болду деп. Себеби ушунчалык менин мээнетим кеткен. Мээнетин кеткен иштин кор болгонун көргүм келбейт экен. Учурда мына азырдагы жалпы ушу улуттук кийимге көбүрөөк көңүл бурганды ойлонуп атам. Мына улуттук кийимди кийүүдө биз көбүнчө биздин ишканада жасалган элечек жасалып турган улуттук кийим тиге турган ишканалар бир топ ачылды, Кудайга шүгүр. Илгери артистпи, окуй деп кийишпейт эле. Азыр беймарал кийип атышат. Улуттук кийимди дагы аздектеп кийсек, мына ошолор багыт боюнча иштеп атам. Дагы эле баягы жолугушуулар болот. Көптөгөн биздин мүчөлөрүбүз, райондогулар келип турат. Келечек максаттарыбызды багыттап турабыз. Кудайга шүгүр, иштер акырын жылып атат. Эми эң ардактуу кесип бул мугалим да, бардык кесиптин атасы деп койсок болот да. Айланайын. Кантип таңазалайсыз ушул улуу кесипти, кантип айта аласыз? Улуу кесипти балдардын маңдайына келгенде саламдашып бүтүп, бүт бажырайган көздөрүн тиктеп туруп, бардыгына жалынгым келет эле. Себеби баягы балдар менен туура тил табышып иштегенде бала сага эмнени гана кылып бербейт. Анан мен 8 жыл дегенде балалуу болдум. Анан Аман деген бир кош иштеген мугалим менин окуучуларымы
иштетип жүрүп төрөгөнүңдү эч кимге жентек бербейсиң. Ушул 8 В класс менен 9 В класстын балдарына гана жентек бересиң. Себеби ошолор бир уртам суу уртаса да, о мен эжеке балалуу болсун, о мен эжеке балалуу болсун деп бата кылат экен. Анан баягы мугалим таң калат экен. Кезде башкара албай калганда эжекеңер өзү чыксын десе, иштейбиз дейт экен да. Мен баладан ошондой сыйды көрдүм кагылайын. Баладан мен көп сыйды көрдүм. Ар жакшынакай кыздарды окуттук, ар мыкты балдарды окуттук. Анан ошо келечек тил жөнүндө көбүрөөк багыт бердим кийинирээк. Орус класстарында дагы айрыкча Алимбек датка, Курманжан датка жөнүндө айтып бергенимде, биз өзүбүз окуйбуз, дагы бирке айтып бериң деп суранышат эле. Кийин анан мына Осмонов, Бекмамат Осмоновдун уулу кийинирээк бала эле. Эже, бизге эле айтып бере бербей, китеп жазбайсызбы? Башкалар да билгиси, чагында атасы апалары да билгиси келгенбейм дейм да. Билгиси келет экен деди. Кийин ушуну аткара албай жүрүп, мурдагы жыл анан кийин Алимбек Татканын Айдыңы деген китеп жаздым. Анан кут таарыган эне деп мен жөнүндө бирөө жазгысы келип, ооруп калып, анан ооруп баса албай атып, баласыны жетелетип өзүн алып келип, тоонун түбүнө алып чыгып, өзүм жөнүндө кут таарыган эне деген китеп жазам деп убадаңы бергин деп туруп алды. Мына Алланын астында тоо күбө деп. Анан ошол байбиченин суроосу боюнча кут таарыган эне деп 5-6 аялды жаздым. Анан өзүм акырында жазып койдум. Сизден суранды, өзүң жаз деп. Өзүң жаз деп атайы келиптир да. Эми ушундай дагы адамдар бар экен да. Мен 6 баланы төрөдүм, бирок 600 баланын энеси болдум. Мен ошончолук деңгээлде баладан сый көрдүм. Ошончолук деңгээлде баланын көзүнөн мен энергия алдым. Бажырайган көздөрү мени иштебей коюуга мүмкүндүк бербеди. Ушунчалык акыркы сырларын да айтып келет. Атасы менен апасынын ортосундагы проблеманы да акырын чакырып алып айтат. Анан айтасың, айнанай мынандай кылгын, мындай кылгын деп. Анан баланын сырын эч качан бирөөнүн астында ачыш керек эмес. Сага ишенип айтып атат да. Мына азыр ушу күндө дагы окуучуларым менен мен катташам. Келишет, саламдашат, белектерин кезде көтөрө келишет. Анан мектепте белек бергенде бир күн кирсем, бир класста урушуп атышыптыр. Мага мынанча онча акча топтой албайбыз, мынча деп атышыптыр. Анан мен айттым, мага азыр подарка берсеңер албайм дедим, ата-энеңердин астынан. Силер иштейсиңер, биринчи айлыгыңарды алганда мен аркаңардан барам деп тамашалап койгом да. Анан кээси ошону эстейби, кез келип абалдан кабар алып турушат. Ошол мугалимдиктин немеси да. Мугалим. Шакирттериңизден сизди сыйлаганы да. Мугалим бул өтө жогорку баадагы адамдар менен иштейбиз. Мисалы үчүн цехти иштетет, темир менен иштетет. Машинаны башкарасың, темирди башкарасың. Мектепте жандуу адамдар менен иштеп атпайсыңбы кагылайын. Ошонун ар биринин жан дүйнөсү менен иштейсиң. Бул деген чоң дүйнө, чоң ардактуу кесип. Мугалимдердин бардыгын чакырат элем. Ушул кесипти ардактагыла, сыйлаңыздар. Ошого ылайыктуу өзүңүздөр дагы эмгек кылып, татыктуу мугалим болууну сурайт элем. Эже, айтсаңыз, ушул улуттук каада салтты көтөрүүгө кадам таштаганыңыз тууралуу кеп кылсак да. Кандай болду эле? Эми улуттук каада салт бул ар бир айылда аткарыла турган элдин бир баякы өзүнүн дайым пайдаланган адаттары. Баланы бешикке салуу, кызды көчүргөндө кошого айтуу, көрүшүү. Анан келин алганда, келин келгенде кандай каада салттар бар. Ушу толгон токой кызга келинге кулак сөйкө салганда кандай каада салттар бар. Той болгондо кандай каада салттар бар. Мына ушулардын бардыгы чала учук аткарылып, келе жатып унутулуп барат. Мына бул дагы менин жүрөгүмдү өйттү. Адамдын кадыр баркы өскөн сайын душманы да көбөйөт экен.
Анан аябай ушактар көбөйгөндө мен мектепте таза жерде иштегем да. Уктай албай чыктым баягы ушактарга буулугуп, жалган ушактарга. Көрө албастыктан чыгып. Көрө албастыктардан. Анан таңгамал мен мындай бурулуп, буякты бурулганча, мен иштебей эле койдум элге. Эл үчүн иштебей эле койдум. Мектебиме эле кетип калам, мектепке барып эле иштейм деп бурулсам, төшөктүн ылдый жагында даткини турат. Коркконуман жөрмөлөп баратам, тооба кылдым, эл үчүн иштейм, тооба кылдым, эл үчүн иштейм деп. Анан баш эгем менин мунеримен кармап туруп, калма келтирип турду. Калма келтирип тургандан 1 мүнөттөй көрүнүп турду дагы анан жоголду. Жолборсторуң көрүндүбү деп калды. Жок, даткини көрүндү десем, анан байым жакшы сөздөрдү айтты. Душман ошентип курчутат, ар түрдүү сөздөрдү айтат. Ошондон жеңилип каласыңбы? Ашып түшүшүң керек. Колду көрсөтүп деп ошентип калды. Анан кайрадан иштей баштадым. Анан кезде ошентип колдойт эле, кезде убакытка чен берет эле. Ошентип жашоону жашап келдик. Анан каада салтты мен мектепте да канча айтып жүрдүм балдардын астында. Анан мына Ошко келгенде ушул Алимбек Таткандын айылын курганыман кийин чоң сахна жасадык. Сахнада 5 баланы кантип бөлөйт. Ошону көргөзөбүз. Анан кийин концерт болот. Эл жабылып көрөт, ушундай кызыгат. Анан баягы кичинекей кыздын кулак сөөк салганда кандай кылып кулагын көзөйт. Жет токоч бергенде кандай салттар бар. Анан баланын колун алалдатканда кандай каада салттар бар. Ушулардын баардыгын биз көргөзө баштадык. Конкурс кылдык. Алайкудан келип бир аял киши жеңип кетти. 5000 сом сыйлык бердик. Анан аябай сүйүндү. Ушуну дайым өткөрсөңөр, жер-жерде өткөрсөңөр деп. Ошол аялга бир 5000дин 3000 бердик, 2000 калган майда чүйдө сыйлыкка кетти да. Жалпы 5000 кетти сыйлыктарга. Аябай сонун көрүнүштөрдү өткөрүп жүрдүк. Кийин анан чоңдорго туура эмес маалымат жетеби, же бир башка бир чагымчылардын уламбы мени бул жерден чыгармак болуп калды. 42 сөөрүмү талкалады. Чоң кухня бар эле, ошону талкалады. Анан мына акыркы үй калганда 24 кишини жибериптир, айрып бузгула үйүн деп. Анан келгенде айттым. Мына бул боз үйдө 1000-чи же 800-чү канчанчыда аталарыңар курган боз үй, кыргыздын боз үйү. Эми мына тоонун пирлери күбө, бузсаңар бузгула дедим. Ошолордун уруктары силерди уруп кетсин эгерде кадырына жетпесиңер. Мен туулганда казандын 4 кулагы түпкүч, туткуч үчөө гана сүйүнгөн. А силер туулганда бүт тоо таш, жер суунун бардыгы мени ойлойт, мени сактайт, келечегими болжойт деп сүйүнгөн. Эгерде ушуну болжогон эркектер силер болсоңор, мына буза бергиле, тута бергиле деп. Десем, эже бузгубуз келбей атат, биз деле кыйналып атабыз, эмне деп барабыз дейт. Барып мэрге айткыла дедим. Силерди баары бир урушат. Муну өлүп берем деди эле, баарыбыз качпаса бердик дегиле. Тегел өлбөйм дедим. Силерди куткарыш үчүн ушу сөздү айткыла дедим. Десем, анан кетишти. Кеткенден кийин биздин аялдар көп эле жакшы иш кылды, биз патабызды берип келели деди. Анан ошол шериктерибизден бирөө бар, Кандалат деген. Айтып калды, эже ушул жерде ушак болушу мүмкүн. 4-5 куплет ыр жазып коюңузчу, бир нерсе чечилет деди. Анан мен ошончо кордогон кишиге ырды жазып бардым. Анан ырды айткандан кийин эле келдим, келгенден 15 мүнөттөн кийин бир тууган тагасы келди. Эже мына деп бир 8 ушакты айтат, ушул чынбы деп. Мен бул ушактарың эми угуп атам дедим. Десем, кайра кетти, кайранан 1,5 сааттан кийин келип үйүнө чакырып атат, байыңыз экөөңүз деди. Анан келип алып кетишти, бардык. Аябай сыйлады, сарпайлады, кечиримди сурады. Анан кечирдим, не кылайын? Кечирим сураса атаңын кунунда кеч деген сөз бар го. Демек, ортодо бир ушактар жүргөн экен да? Эми мына жерге көп киши кызыкты. Өтө көп киши кызыкты, өтө көп чоң адамдар, мына чоң университеттердин жетекчилери кызыкты менден алганга. Бербедим. Менин акчам аз эле, бирок ырдын күчү менен, тилдин күчү менен жеңдим да.
Сиздин эми бу жерде максатыңыз ушул улуттук каада салтты бекемдөө, келген туристтерге ошол нерсени жеткирүүдө туурабы? Келген туристтер эмес эле, өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн элге эстегиле биз улуу эл болгонбуз. Дүйнөдө финляндиялыктар келди да, этнографтар. Мынтип айтат, дүйнөдө эң маданияттуу эл Орто Азиянын эли дейт. Ошонун ичинен эң маданияттуусу кыргыз эл десе, мен чочуп кетип, как это так деп алыпмын. Десем, манасыңызды окуп коюңуз деди да. Прочитайте свою манаса деди. Аябай уялып кеттим. Дүйнөдө эң маданияттуу эл кыргыз эли делинет экен. Биз ошо маданиятыбызды кайтарып, жаштарга жеткиришибиз керек. Кандай сүйлөө, кандай басуу, кандай жашоо, ошонун бардыгын үйрөткүм келет. Кандай кийиниш керек? Кандай кийинүү керек. Эми биздин элдин кийимдери өтө эле мындай бир кыйналган кийим эмес, аябай татынакай жарашат, жарашыктуу, ыңгайлуу, ошонун бардыгын аткарыш керек. Баягы көзүң сулуулукту көрсөң, жарым өмүрүң толук узарат дегендей, сулуулукту биздин элдин сулуу кийими болгон, сулуу буюмдары болгон. Ошол сулуулукту кайрадан көңүлдөрүнө тартуулагым келет. Мына ак элечек боюнча да кеп кылдыңыз да. Ак элечекти ошо сиз мына жоголуп баратканда кайра түптөп ушул элге жайылтууда аябай чоң эмгегиңиз бар да, биз билебиз да. Сизге ошол азыр башка региондордо ошо ак элечек айымдарды уюштуруп чыгып жаткан аялдар келип, сизге ыраазычылык айтып, сизден мындай насаат, кеңеш угуп турушабы? Эми биз райондордо да филиалдарды ачканбыз. Бурулча деген Москвада иштеген бир келин келип, аябай сүйлөшүп отуруп, анан элечекке кызыгыптыр. Буну Москвадагы аялдарына жанакы телефон аркылуу жөнөткөндө, алар 28 баш кийимге буйрутма берип отурушат. Мына көрдүңбү? Мен дейт Москвада ушул ак элечек айымдар коомунун филиалын иштетем эже. Анан мен уставын бердим. Кандай кылып иштөө керек, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, тилин ушуларды жеткиргиле элге деп аябай сүйүндүм, сыйладым бул кызды. Жакында мен ошол кызга Курманжан Даткандын элечегин сыйлык катары ыйгарам. Кийгизем. Көп элдерде кыйын, акыл эстүү, мыкты аялдарга биз Курманжан Даткандын элечегин сыйлык катары ыйгарабыз. Американын посолу келгенде элечек кийгиздиришти. Келдим, алайдан кийгизип кеттим. Анан кийин мэр айтып жүрдү, эже рахмат, аябай чоң акча бөлүндү, аябай сүйүндү деп. Кийин ошол посол мага айтты, сен мени пайдалана албай калдың, быйыл кетип атам деди. Мен сизди күткөн экен деп. Бир проектлер менен кайрылсам болмок экен. Эми баягы мен да өнүп өсүп, чөйрөнү көрүп тааныганча мага деле эптүү убакыт керек болду да. Кийин анан Майра Макаевага элечек кийгизесиз деп калышты. Шаар заказ берди. Майра Макаеванын башы Берлинге туус аягында эки группа аялдардын ортосунда талаш болуп кетти. Анан мага элечекти жасатып, элечекти коюп коюң дейт замгубернатор. Башка бирөө кийгизет, сиз протоколго кирбей калдыңыз деди. Анан кийин майлы дедим. Бул жерде да саясат кыла беришет. Анан эме? Анан кеттим. Элечекти таштаңыз деди. Элечек алардын бир сому кеткен эмес да. Ичинде кичине оңдой турган жери бар, оңдоп туруп алып келип берейин дедим. Деп туруп алып бардым дагы шифонердин башына коюп үйгө кеттим. Кетсем, протокол Майра Макаевага барыптыр. Майра Макаеванын жанында мен окуткан аябай кыйын окуучум бар. Мен протоколдо жок экенимди көрүп, кыжалат болсо Майра Макаева өзү протоколду түзүп, бая бала экөө, менин окуткан балам экөө. Сизди кошпойт. Эки телохранительнен без предупреждения губернаторго келет. Губернатор эс болуп калат, чындап эле шумдук аялга түшүп болуппуз. Эмне кылалы деп. Анан эки машина барды мага. Сиз алайдасыз? Мен алайдам. Анан эртеси Майра Макаеванын келишине мен машина менен алып келишти. Белгилүү жерге жаткырышты, кароолдоп алышты жөн эле. Анан кийин баягы элечекти анан кийин кийгиздим. Кийгизип бүткөнүмдө баягы жол тоскон чоң аялдар мынтип турат. Анан мен бир жолу Майра Макаевасын ыр менен бир жолу тартып алайын деп анан бул элечекке эмнеси менен татыктуу болду деп 11 куплет ыр айттым. Анан элдин баары кол чапты, таң калышты. Эң акыркы куплеттери биз эмес, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Корчатовдор суранат, маркумдар. Биз атомду ачып баштадык, бирок дүйнөнү тынчтыкта сактадык.
Айтыңыз Аскар Акай уулу аламдын падышаларына атом дүрмөтү менен бирин-бири атышпасын, аламат отун бири-бирине чачышпасын, жер планетасын таза сактап тутунушсун, жер байлыгын экономдоп урунушсун деп суранышат дедим. Дегенде весь зал кол, бүт залдагы отургандар кол чаап, ордуларынан туруп кол чабышты. Ага чейин Майрам Акаеванын өзүнө тиешелүү гана ырлар айтылды да. Эми Кудайга шүгүр, жашоо күрөшүү. Бирок ошондой тоскоолдуктардын болгону да жакшы. Антпесе биз өспөй коебуз. Адам курчуйт да. Намыстанбай коебуз. Өзүбүздү өзүбүз сактабай коебуз. Аракет кылбайбыз. Аракетибизди мындай курчутуп, тастыктап турбай коюшубуз мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул бөлүгүбүздө аябай бир пайдалуу, кыргыз элине пайдалуу бир кеңешти Патил эжекебизден алмакчыбыз. Патил эже, ушул сиз даткалар тууралуу дагы аябай көп бир жакшы нерселерди мына жаштарга айтып келесиз. Анан менин жеке пикиримде Алымбек Датканын эмгектери мындай бир аз бааланбай калгандай туюлат да, менин жеке пикиримде. Жеке эмес, көп эле адамдар ушундай айтышат. Алымбек Датканын эмгеги бааланылбай калган деп. Алымбек Датка ушунчалык сулуу киши экен да. Көргөн адамдын баары өзүнчө көргөндө эле ийилип салам айткысы, жолуккусу келген адам экен да. Анан Алымбек Датка Андижанда туруп калышат, Кокондун эмесин башкарып, ошондо Алымбек Датка келечекти ойлойт. Борборду Ошко жылдырышым керек деп, Ошко жылдырат. Жылдыргандан кийин Ош шаарын оңдоого туура келет. Ош шаарына 9 көчө салдырат. Мына салынган көчөлөрдүн баардыгы Алымбек Датка салдырган көчөлөр. Башка салынган жок дең? Азыр жөн гана кеңейтилген. Баардыгы кеңейтилген, асфальтталган. Анда Алымбек Датка ташты төшөтүп ийип 1000 кишини жалдап, таштарды алып келип тиздирип 9 көчө салдырган экен, 9 көпүрө салдырган экен, 9 канал салдырган экен. Анан ошол Алымбек Датка салдырган көчөдөн үлгү алып Санкт-Петербург шаарында көчө салынат. Только алар мындай таштын бетин тегиздетип ийип туруп, аябай кооз, дүйнөдө эң кооз шаарды түзүшкөн. Мына Алымбек Даткадан үлгү алып. Мына ошол эмгеги бааланылбай отурат. Алымбек Датка кыргыз мамлекетин түзгөнгө аракет кылган. Мына ошол бүт аракеттеринин айынан өмүрү да кыскартылган. Эми баягы жамгыр жаап, жаз өткөн, Алымбек менен Курманжан адамдан бөлөк жан өткөн дегендей, экөө бирин-бири аябай туура табышкан. Алымбек Датканын биринчи аялы болгон. Биринчи аялынан Акынбек деген баласы болгон. Анан Алымбек Датканын катчысы Курманжан Датканын атасы менен бир тууган агасы болгон. Мыйманчылыкка чакырат Алымбек Датканы. Мына жапалакка чакырганда, анан Курманжан Датка, Курманжан көрүп эле жакшы көрүп калат Алымбек Датканы. Анан атасына айтат: "Ата, агамын мыймандарын бир шырбаз козу союп конок кылып койбойлубу?" дейт. Атасы макул болот, бир шырбаз козу соет. Анан үйүнө чакырат. Чакырганда анан Курманжан колго суу куят. Колго суу куюп атып, Алымбек Датканын алаканына автоонун учу менен басып коет. Анан сөзсүз карайт да, мындай өйдө болуп. Анан эт бышкандан кийин атасынан суранат: "Ата, этти мен узатайын" деп. Анан Курманжан этти узата баштайт. Этти узатканда биринчи боор куйрук тууралат. Анан кабырга кетет. Андан кийин жиликтер кетет. Мына ошолордун баардыгын аткарып аткан кызды көрүп, баягы эркектердин баары таң калат. Алымбек Датканын жанында отурган аялыңы чанып жүрөсүң, карабайсың бана кызды дейт. Деп анан Алымбек Даткага да жагып калат. 15 жаштагы кыз. Анан Куда жиберет. Жиберсе, болуп койгон жериң бар деп, Курманжан Датканы болуп койгон жерине күйөөгө жөнөтүп ийет атасы. Ал жерде жүрүп, Курманжан Датка 3 жыл жашайт. 3 жылдан кийин качып келе берет. Качып келе берип, Алымбек Даткага билдирет кабарын. Анан 3 жылдан кийин бул Алымбек Даткага турмушка чыгат. Чыккандан кийин ал жерде да 3 жыл төрөбөй калат.
төрөбөй калып, бир тууган кайын сиңдиси төрөгөлү келет. Алимбек Таткандын карындашы. Анан ошол кайын сиңдисине атай жаңы боз үй көтөрүп, күйөө бала экөөнү ошондо кармайт. Анан улам ошо төрөлгөн бала аян бере бергенде аргасыз ошол баланы сурап багышат. Анан ушунчалык мээрим төккөндүгүнөн баягы төрө эле Курманжандын эмчегине сүт чыгат. Ошо сүтү менен баккан. Бала 8 ай болгондо боюна болуп калат, Абдылдебек. Мына ошентип Датканем балалуу болгон. Мына кече жакында эле ошо соцсеттерден окуп калдым. Мен дагы бир статья жаздым эле. Баягы чет элден келген туристтин таңдануусу деген. Ошол жерде бир мыкты эле тарыхчы эжекелерибиз, агаларыбыз жазыптыр. Ошол Алымбек Таткандын эмгектерин бүт жазыптыр дагы. Ушул Оштогу Курманжан Даткага кош келген бир Ленин көчөсү бар, ошону берсе деген пикирлерди айтышыптыр да. Эми Ошто сиз айткандай аябай эмгеги көп экен Алымбек Таткандынчы. Дагы кандай эмгектери бар? Сиз ошо көчө салгандан башка дагы медресе курган деп калышат. Медресе кургузуп, жылына 120 студентти акысыз тамактандырып, кийиндирип баккан. Бул деген кимдин колунан келет? 120 студентти. Мына ошентип жаштарга билим берсек, өлкөбүздү алдыга ушул жаштар тартат деп, жаштарга катуу аябай чоң баа берген Алимбек Таткан. Билимге басым жасаган экен деди. Билимге аябай басым жасаган. Өзүнүн балдарында аябай чоң окууларга окуткан. Мына менин таятам Жамшитбек кайсы гана жерлерге барып окуган эмес. Орус тилин аябай кыйын билген. Мына Ош Харок жолун Жамшитбек салдырган, небереси. Анан мына Ошто армияны түзгөн, эмени прокуратураны түзгөн, КГБны түзгөн ошол киши болду эсептелинет. Мына ошондой өзүнүн балдары да аябай билимдүү болгон, намыскөй болгон. Эми ар бир баласын мыкты кылып тарбиялаган Датката менен Даткани. Эми азыр мамлекет эгер көңүл бурса, ошо Алымбек Таткандын юбилейи да белгиленбей калбадыбы пандемияга байланыштуу. Кандай көңүл бурса деп ойлойсуз? Мисалы, мен ойлойт элем да, ошол ажообуз өзү жеке көзөмөлүн алса деп ойлойт элем да. Эми мен ушул бир тууган тайжым ак кыз деген болгон. Ушунчалык сонун айтып берет эле Алимбек Таткандын тагдырын, Курманжан Даткандын тагдырын, кантип турмушка чыккан, кантип табышкан, кантип балалуу болгон. Мына укмуш айтып берет эле кандай иштерди жасагандарын. Ошолордон укканымы, анан апам камырга отурганда биз айлана атам баш болуп, чоң энем баш болуп, тегерени отуруп алып супраны. Апама убакыт бербей. Эми айтып бер, колуң бошогон маалы деп. Апам да айтып берет эле. Мына ошол апам менен тайжемен уккандарыман мына Алимбек Таткандын Айдыңы деген китепти жаздым. Мына Алимбек Таткандын Айдыңы менен мен мына жери жөнүндө катты жаздым. Ошол кезде мэр болуп Жусупбек Шарипович дейт эле. Эми акыл эстүү адам да. Мен ушул жерге Ак элечек айымдар коомунун атынан жаздым. Алимбек Таткандын атындагы этнографиялык борборду түзөм. Улуттун маданиятын, улуттун кол өнөрчүлүгүн, улуттун тилин калыбына келтирем деп жазганым үчүн мына ушул жерди берген ошол киши. Мына бул ушу Алимбек Таткандын Айдыңы менен алдым да ушу жерди. Анан Алимбек Таткандын Айдыңы менен Чыйырчыктан 103 гектар жерди алдым. Алимбек Татка атындагы туристтик лыжа базасы. Мына азыр канатка курулуп атат, акырындык менен ошол иштер дагы ишке ашат деген ойдобуз. Ошо кадр сыртында да сүйлөшүп калганда айттыңыз да, ошол жерде дагы баягы темир тезекти алдырып, бүт өзүбүздүн кыргызча боз үйлөрдү тиктирсем деп айтып аттыңыз эле да. Эми менин оюм мындай. Ошол жерде эл деген конгондо эле бирден контейнерди кошо сүдүрөп келип алышат экен. Ошолорун калтырып, баардыгы боз үй тигишсе, боз үйдүн ичин ушунчалык жакшы жасалгалашса, мен чет элдик туристтерди реклама кылып туруп чакыртып берсем, ар бирине бөлүштүрүп, каерге жатат, каерде болот, ошолорду уюштуруп берсем, анан кээ бир оюн зоокторду уюштуруп, ошолордон дагы элге кичине пайдасы тийгидей бир шарттарды түзсөк, ошол элдер сувенир жасаганды, кийиз жасаганды, шырдамал
элдин көзүнүн жоосун алган сонун шырдамалдарды жасашса, ошол аркылуу тиргиликтерин оңдосо деген оюм бар. Эми канчасы ишке ашат, буйрукка карайбыз. Кайсыл тармак болбосун, кандай жумуш аткарбайлы, сөзсүз түрдө үй бүлөнүн ролу абдан чоң да, колдоосу дегендей. Сиздин ошол ушунча чоң жумуштарды аткардыңыз, кыргыз эли үчүн аябай бир чоң эмгектерди кылдыңыз. Ушунун артында үй бүлөңүздүн колдоосу, тоскоолдуктары, эми үй бүлө тарабынан тоскоолдуктар да болот да, эми кандай болду? Эми баш ийген бир топ тоскоолдук кылып жүрдү. Эч жака чыгарбаганга аракет кылат эле. Кезде кичине жалган айттым иштин кетиши үчүн. Мына Ырысбайдын bir юбилей 45 жылдыгы өткөндө акимине айтып коюп турмун, аялына мен Ырысбайды кайра нолго түшкөн жеринен ушул аялы көтөрүп чыкты өйдөгө. Ушуга Курманжан Даткандын элечегин сыйлык катары ыйгарышым керек эле десем, программага киргизип коюптур, чакырып калды. Айтсам баары бир жөнөткүдөй эмес. Айланып кетти. Анан айттым, дайым эле мына телевидениени, телецентрди башкарат да. Телевизорду карап отура берип бук болдуң. О, досуңа барып кичине шахмат ойноп сүйлөшүп келбейсиңби деп. Жакшына кийиндирип аяка жөнөттүм. Жөнөтүп, мындай курукту айланганда мен сумкамы алып алып бир качып баратам автовокзалга. Эми келгенде насибим көрөм эмне кылайын деп. Анан автобуска түшүп кеттим. Келип анан бул жерде ишканабыз бар, ошол жерде элечекти тиктирип, Алтыбаева Дилбарага звонить еттим. Ушундай келдим, акыбал кыйын десем, автобус менден 10 аял элечекчен барабыз, жолго чыгасыңар деп. Анан жанагы элечек тиккен аял менен экөөбүз автобуска отурдук, даяр. Анан Каракулжага бардык. Тосуп алышты. Анан Ырысбайдын аялына элечек кийгиздик. Ырысбайдын аялы 3 жыл көк кийиптир. Анан ошол биз элечек кийгизип анан көгүн чечтирдик да. Анан аябай каракулжалыктар сыйлады. Аден бир өзүнчө боз үйгө алып барып, өзүбүзчө союш берип, бирimiz 2 союшту жеп, аябай сыйды көрүп, анан рахматын угуп кайтып келдик. Келип эми үйгө келатам. Ошондон айт. Үйгө кантип кирем деп, эми Алла айланайын, Алла өзүң сактай көр деп келатам. Эшикке келдим, келип 2 чоң сетка кармаганым. Биринчи 2 чоң сетканы биринчи сүдүрөдүм кирип. Сен охо, сен телевизордо жүрөсүң го деди. Яразак деп сүйүнүп калдым. Анан айттым ушундай. Сен кетериң менен эле Дилбар звонок кылып калды эле, Дилбарды сыйлайт эле аябай. Дилбар звонок кылып калгандан кетип калдым. Кечирип коя десем, эми жакшы иш бүтүрүп келипсиң деп кайра колдоп койду. Ушуну менен ушундай жолдор менен каада салттарды, көп нерселерди калыбына келтирип жүрдүм. Кезде колдойт эле, кезде ооруп каласың, ден соолугуңду сакта дейт эле. Эми бирок негизинен колдоосу күчтүү болду да. Колдоосу күч болгон үчүн ушул жерге келдим да. Колдобой койсом эмне болот? Анан 70ке чыкканда бул байым өтүп кете берди. Эми баланы аябай катуу сыйлайт эле, үй бүлөнү катуу сыйлайт эле. Балдарыма азыр мен атанын ролун аткара албай жаман кыйналам. Атам мындай кылчу эле деп өкүнүп турушат да. Аябай маданияттуу киши эле, бирок мындай сөгүнбөйт эле. Аябай билимдүү, маданияттуу киши эле. Эми сиз эже аябай үлгүлүү айымсыз да. Биздин кыргыз кыздары, ушул кыргыздын айымдары сизден үлгү алат деп мен ойлойм да. Кандай болуш керек? Ушул айымдарга бир насаат айтып өтсөңүз да биздин кыздарга. Эми аял киши өзүнүн деңгээлинде жүрү керек. Эне деген өтө ыйгат. Ошо энеге дагы баягы ылайыктуу, ошонун өзүнүн деңгээлинде эне болбосоң, балаңа да баркың жок болот. Мен баласына баркы жок энелерди көп эле көрүп жүрөм. Эми Кудайга шүгүр, мен 3 уул 3 кызым бар. Баары угушат. Мен алар менен да эсептешип турам, этияттанып. Анан бир күнү чоң уулум мынтет, апа, атамдын руху көрүп кыжалалып, кыйналып атабы экен, сиз кээ бир чалдар менен сүйлөшпөй эле коюңузчу дейт. Мен чоң баламан тартына баштадым.
Tooba. Ошентип кезде балаңын жанында да этият болушка туура келип калат, көрдүңбү? Эми атасын ушунчалык сыйлашат эле. Аялдар өзүнүн аял деген, эне деген атына татыктуу болуп жүрүш керек. Кыздар кыз баягы назы менен дегенде наздуу, акыл эстүү болуп, элдин баарын суктанткан, аркасынан жигиттерди чуркаткан кыздар болуш керек. Анан олдоктоп, долдоктоп таңкылдаса ошол кыздарды ким ээрчийт? Кайсы бала? Эми баягы өзүнүн улуттуу маданиятын сактап, анан өзүнүн кыз деген атына ылайык жүрсө, анын кардалы деле көп болот. Учурда мамлекетибизде экономикабыз, аябай идеологиябыз, бул тил маселеси деги эле көп, көйгөйлөр өтө көп да. Учурда сизди негизинен жалпы алганда мамлекетибизде эмне ойлондурат сизди? Мындай жүрөгүңүздө үйгөн маселе кайсыл? Эми ушул бардык аракеттердин бардыгына так баа берилсе. Азыркы президенттен кичине үмүт кылып атабыз. Кичине ушу багытты түзүгүлө алат окшойт деп. Эми элибизде тынчтык болсо экен, ынтымак болсо экен, ырыс-кечикти Кудайым берсе экен, ыйман берсе экен деп ар бир окуган намазымда тилейм. Ошону менен эле бирге баягы кишинин жаманы момун болот дейт. Ушуну бир эсиңерден чыгарбагыла. Момун киши жакшы иш кылбайт. Момун болбосун. Акыл эси менен зирек болуп, биринин бири кадырына жетип, улуттун маданиятын дагы туу тутушса, тилди туу тутушса деген менин негизги максатым ушул. Биздин тил оңой тил эмес, аябай бай тил, байыталык, колдонолук, каада салтыбызды пайдаланалык, жакшынакай кылып. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүгө убактыңызды бөлүп, ошол жалпы жаштарга, элибизге өзүңүздүн насаатыңызды, тажрыйбаңызды айтып, жакшы бир ойлорду калтырдыңыз. Эми эркек жигиттерге айткым келет, силер дагы жаштарга, эркектерге ассалому алейкум деген саламдашууну тааныйбы, тааныбайбы айтып жүрүүнү сиздер да жаштарга эсине салыңыздар. Адатка айлантыш керек. Биздин аялдар амансызбы деген сөздү айтыш керек. Амансызбы? Бар болуңуз деген жооп болот. Азыр ассалому алейкум деген сөздү көп укпай калдык да. Колдонулбай калат. Бул жакшы нерсе да. Кудайдын нуру сизге жаасын деген сөз экен. Ошентип бири-бирибизге саламдашып, акыл эстүүлүк менен тиргелик тутсак экен, элибиз тынч болсо экен. Кудайым жаратылыштын аламатынан, согуш апатынан сактасын элибизди. Албетте. Мына ошону каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө албетте мен ойлойм, жаштар деги эле жалпы элибиз аябай бир жакшы бир акыл насааттарды укту, жакшы ойлорду укту деп, өзүнө жакшы нерселерди алды деп ойлойм. Биз ар дайым ушул Патила эжекебизге окшогон мыкты лидер инсандарды чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча.